Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. 3 февралга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Садыр Жапаров Кытайга мамлекеттик иш сапары менен барат. Президент Садыр Жапаров Кытайга мамлекеттик сапар менен барат. Президенттик администрация өлкө башчынын сапары 4 февралдан 7 февралга чейин уланаарын билдирди. Бул чейин Синьхуа агенттиги Кытайдын тышкы иштер министрлигинин маалыматына таянып, Жапаров аталган өлкөгө Кытай Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин чакыруусу менен бараарын жазган. Алдыдагы сапардын чоо жайы азырынча айтыла элек. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Ошто аял 5 баласы менен иске ууланып, бир уулу каза болду. Ош шаарында көмүрдүн исине ууланып 5 жаштагы бала каза болду. Бул тууралуу шаардык милициядан кабарлашты. Маалыматка ылайык 1 февраль күнү 33 жаштагы аял 5 баласы менен ооруканага жеткирилген. Тилекке каршы 5 жаштагы бөбөктү сактап калууга мүмкүн болгон жок. Балдардын апасы жана калган балдары дарыланууда деп айтылат маалыматта. Тергөө кызматынын алгачкы маалыматына ылайык, үй бүлө көмүр газына ууланганы айтылды. Бишкек шаардык сотунун 3 судьясы ыйгарым укуктарын тапшырууга арыз жазды. Кыргызстандын соттор кеңеши судьялар Арзбай Абдураимовдун, Айвар Кубатовдун жана Улан Садырбековдун отставкага кетүү арызын канааттандырды. Мындай чечим кеңештин 24 январындагы отурумда кабыл алынганы маалымдалды. 3 соттун ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу чечими андан ары президенттин кароосуна сунушталган. 25 декабрда президент Садыр Жапаров Арзбай Абдураимовду Бишкек шаардык сотунун судьясы кызматынан убактылуу четтетүү жарлыгын чыгарган болчу. Ага чейин башкы прокурор аны кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берип, соттор кеңеши макулдугун берген. 2024 жылдын декабрынын ортосунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкек шаардык сотунун судьясы жана анын жубайы алдамчылыкка шектелип жатканын кабарлаган. Калган 2 судьянын арызынын себеби маалымдала элек. УКМК Алиарбек Абжалиевди 3-чү ирет кустурабы. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Сооронбай Жээнбековдун каңгудасы Алиарбек Абжалиев 2021 жылы качып жүрүп, ортомчулар аркылуу Кыргызстанга 27-июнда кайтып келип, түз эле УКМКнын сурагына алынганы белгилүү. Натыйжада мыйзамсыз баю беренеси боюнча 20 миллион сом мамлекетке төлөгөнү кабарланган. Шебегени капка каталбайсың деп бекер жерден айтылбаса керек. 2022 жылдын 10 февралында Алиарбек Абжалиев 2 миллион доллар өлчөмүндөгү алдамчылыкка айыпталып, камакка алынган эле. Тергөөнүн жүрүшү менен анын кылмышы аныкталып, 1,2 миллион доллардан ашык каражатты төлөп, 1 айдан соң эркиндикке чыгып кеткени маалымдалган. Ошентип ал 2 ирет тең акчанын күчүнө салып, айыптоодон оңой кутулганын кылмыш саясатын иликтеген эксперттер айтышууда. Натыйжада Алиарбек Абжалиевдин базары, Кудай берген жактагы жерлери, имараттары, баттирлери сакталып калдыбы? Убагында Сокенин кудасы боло калып, 3 жылдын ичинде олигархка айланганы жалганбы? Кийин айыбы ачыла баштаганда байлыгын аялына жаздыра коюп, жасалма түрдө убактылуу ажырашууга барганы кандай? Азыр чогуу эле жашап жүрүшөт го. Айтор экс-депутатка карата ыңгайсыз суроолор арбын. Күч органдарындагы айрым кыраакы кызматкерлер Алиарбек Абжалиевдин мыйзамсыз баю, коррупция боюнча жеңил кутулуп кеткенин каңуулашууда. Демек, УКМКнын 3-чү ирет кустурууга барабы деп жазган Арба Кейджи сайты. Кыргызстан миграциялык саясат боюнча Филиппин менен кызматташат. Риядда өтүп жаткан эмгек рыногу боюнча глобалдык конференциянын алкагында Кыргызстандын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Равшан Сабиров Филиппин мамлекетинин эмгек мигранттар министри Ханс Лео Кагдас мырза менен жолугушту. Аталган ведомствонун маалыматына караганда, жолугушуунун жүрүшүндө эмгек миграция жаатындагы эки тараптуу кызматташуунун маанилүү маселеси талкууланды. Министр Равшан Сабиров Филиппин өкмөтүнүн эмгек миграциясын жөнгө салуудагы жетишкендиктерин жогору баалап, Филиппин тажрыйбасы жарандарды өнүккөн өлкөлөргө ишке ийгиликтүү даярдоодо жана жөнөтүүдө гана эмес, мигранттардын укуктарын жогорку натыйжалуу коргоодо да үлгү экенин белгиледи. Буга байланыштуу министр миграциялык процесстерди башкарууда тажрыйба алмашуу үчүн кызматташууну өнүктүрүүнү сунуштады. Милиционерлерден акча опузалоого шектелип чет элдик кишилер кармалды.
Милиция кызматкерлерине акча таштап коюп пара алдың деп коркуткан чет элдик кишилер кармалганын Чүй милициясынан кабарлашты. Окуя 1 февралда Военно Антоновка айылында болгон. Чүй облустук жол кыймылын камсыздоо башкармалыгы 2 кызматкери иш учурунда Mercedes-Benz унаасын токтотуп текшере келгенде айдоочунун күбөлүгү жок болуп чыккан. Унаадагы чет элдик 2 киши болгону айтылат. Транспорт эвакуациялап жатканда чет элдик 2 киши милициянын сержанттын чөнтөгүнө 6000 сом сала коюп видеого тартып алышкан. Андан кийин видеону соц тармакка жарыялайм деп $2,5 миң талап кыла башташкан деп айтылат маалыматта. Жыйынтыгында милиционерлерди коркуткан 41 жана 35 жаштагы кишилер убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Досум, сен Ембанк номерин айтып өтүп кетсең башында да. 51 менен 19 14 30 Алимов Дастанбек А деп чыгат. Урматтуу бир туугандар, азыркы учурда Ош областына караштуу Раван районунда ушул Дастанбек деген досубуз сколиозорусунун 4-степени менен ооруп калыптыр. Ушул чет жакка барып операциясы үчүн $45 миң керек экен. 100 миң деген миллиондогон адамдар көрөсүздөр. Ушул жигитке кайдыгер карабастан өзүнүн эм банкына перевод кылып кетсеңиздер, аябай жакшы болот эле. Ушул жигит дагы операция болот эле туугандар, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Буга чейин дагы билесиздер, аябай көп жардамдарды кылып келгенсиздер. Бул жигитке дагы эч качан жолдо калтырбай жардам бересиздер деген ниеттемин туугандар. Ассаламу алейкум. Мен бул оору менен балалык кезден бери ооруп келем. Бул эми аракет кылып баштадым буюрса. Иншалла бул дүйнөнүн эрежеси, күчтүүлөр гана дүйнөдө жашап калат. Түндө жатканымда артыларым ошо позвоночник ийилген жерлер батат, анан чалка жатып калганда ошондой болуп ооруп калат. Анан санчка туруп, ал жериме бер жериме, анан жан баштап жатсам ошо алдымдагы сөөгүм кайрадан алдына чыгып, дем алышым кыйындатат да. Анан түнү жатканымда, кичине чалка жатканымда мындай кылып берсем, мындай эки ошо грудной клетканын бир немелери, кусоктору бири-бирине кирип калганын сезем да, кадимкидей. Анан үйүшүп ооруп калгандан массаж кылам. Ошол жерлер массаж кылып өзүм ата-энеме билдирбей неме кылып жай берем да, анан көңүлүм неме болуп, анан жатып дем алып калам. Жайылып кеткенден кийин өзүм жаным арам алып калат да. Ушундай абалда турса дагы эч качан намазын калтырган балдардан эмес, мечитке барат. Ушул досума кайдыгер карабастан эм банкына жана ошондой эле единица катары деле салып койсоңуздар болот. Өзүнүн эм банк номерине да перевод кылып, ушул операция болуп кетүүсү үчүн себепчи болуп калыңыздар. Тоңдо аквакультура жана балык чарбаны өнүктүрүү борбору курулууда. Ысык-Көл облусунда аквакультура жана балык чарбасын өнүктүрүү боюнча улуттук борбор курулууда. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Бөкөнбаев айылындагы бул объект 2026 жылдын соңуна чейин ишке берилет. Инкубациялык цехтер, лабораториялар, турак жайлар, ашкана куруу, реконструкциялоо жана техникалык жабдуу пландаштырылган. Бул борбордо илимий кызматкерлер балык өстүрүү технологиялары боюнча окуу семинарларды өткөрүшөт деп айтылат маалыматта. Учурда 180 метрлик кудук казылып, насос жана сууну тазалоочу системалар орнотулган. Элнур Осмоналиева Аялдар футбол ассоциациясынын вице-президенти болду. Элнур Осмоналиева Кыргызстандын Аялдардын футбол ассоциациясынын вице-президенти болду. Бул тууралуу аталган уюм билдирди. 2020 жылдан бери Салтанат Эгембердиева Аялдар футбол ассоциациясынын президенти болуп келген. Ал эми Айдана Отурбаева ассоциациянын биринчи вице-президенти. Элнур Осмоналиева кинорежиссер, кинематографисттер союзунун мүчөсү, Билимкана коомдук фондунун директору, Олимпиадалык жаа атуу федерациясынын президенти. Аялдардын футбол ассоциациясы өлкөдөгү аялдар командаларынын футбол боюнча мелдештерин көзөмөлдөгөн жана жетектеген спорттук уюм. 2024 жылы Нарын облусунун аймагында 90 чакан ишкана ачылган. Президенттин аймактагы өкүлчүлүгүнөн билдиришкенде, анын негизинде 1237 жаңышчы. Президенттин аймактагы өкүллүгүнөн билдиришкенде, анын негизинде 1237 жаңы жумушчу орну түзүлгөн. Бул 2023 жылга салыштырмалуу 22 ишканага жана 70 жумуш ордуна көп. Анын ичинде ат башы эл аралык логистикалык борборундагы Нарын мото заводу ишке кирип, алгачкы продукцияларын өндүрүп жатат. Ошондой эле курулуш тетиктерин, темир бетон, нан чыгаруучу, эт жана сүттү кайра иштетүүчү ишканалар ачылды.
Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү канчага жетти? Бүгүн 3 февралга карата Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 9 миллиард 787 миллион куб метрди түздү. Бул тууралуу электр станциялары ачык акционердик коомунун басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык суунун агып келиши секундасына 186 куб метрди түзсө, суунун керектөө секундасына 692 куб метрди түзүүдө. Жарандар ипотекага пенсиянын топтомо бөлүгүнөн 1 миллиард сомдон ашык каражат колдонду. Кыргызстанда 2023-2024 жылдары жарандар пенсиянын топтомо бөлүгүнөн ипотекалык турак жай сатып алууда 1 миллиард сомдон ашык каражат колдонду. Бул тууралуу социалдык фонддун төрагасынын орун басары Гүлнура Жуматаева Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитеттин 3 февралындагы жыйынында айтты. Анын сөзүнө караганда 2024 жылы 1948 адам пенсиянын топтомо бөлүгүнөн 500 миллион сомду ипотекалык үйдү сатып алууда колдонгон. 2023 жылы бул сума 600 миллион сомго жакындаган. Пенсиянын топтомо бөлүгү андан тышкары онкологиялык дарт жана жүрөк оорусу сыяктуу оор дартка чалдыккандарда дарылануу үчүн алса болот. Ошондой эле жумушсуздук боюнча 3 айга чейин жөлөк пул катары берилет. Эгерде адам пенсия курагына жетпей каза болуп калса, каражат анын мураскоруна берилет, деди Гүлнура Жуматаева. 2024 жылдан тарта Кыргызстанда пенсиянын топтомо бөлүгүн ипотекалык эмес турак жай сатып алууда да баштапкы жана кошумча төгүм катары алууга жол ачылган. Пенсиянын топтомо бөлүгү иштеген жылдарга эмес, төлөгөн акчасына жараша эсептелет. Жалпы иштеген жылдардын айлыктары эсептелип, ошонун 2% топтомо бөлүк катары берилет. Буга чейин пенсиянын топтомо бөлүгү пенсияга жаңы чыккан учурда, башка мамлекетке жашаганы кетип жатканда, жүрөгүнө же онкологиялык жактан операция боло турган учурда ипотеканын баштапкы төлөмүнө жана насыянын өзүн да жабууга берилип келген.